Тышканга байланыштуу окуя болду беле сизде? Ооба. Кичинекей кезимде, 3 айлык болгон кезимде апам айтып берген. Мени кичинекей чычкан кулагыман тиштеп алыптыр. Бирок мен ыйлабаптырмын. Анан мамам таң калыптыр, апам. Ошондой. Чычканга байланыштуу окуя болду беле сизде? Болгон. Өткөндө тоокторду чыгарып коюп карап отурсам, чычкандар жайнап кетиптир тоокканага. Анан аны кандай кылып жоготуштун амалын издедим. Бирөөдөн сурасам айтты, тоокторум тубай атат, жумурткаларды чычкан алып кетиши мүмкүнбү десем, мүмкүн деди. Анда жоготуш керек экен деп, шаардык санэпитке звонить эттим. Звонить этип, чычкан өлтүргөндөр барбы десем, алар келип калыңыз деди. Бир жаш кыздын үнү чыкты. Дарыдан мурун ошол кызды көргүм келип бардым. Барсам ал кыз эмес эле мен өзүм кудагыйым экен. 15 күлөк дарын дайындап койгон экен. Келип алып келдим дагы тооктордун ар бир жерине катып жайнатып койдум. Ошондон бери мен үйүмө чычкан элек. Бирок бекер кылыптырмын деп ойлоп атам. Себеби быйыл чычкан жыл экенин билген жокмун. Болбосом дагы көбөйгүлө деп тим коймок экен. Чычканга, жаныбарга? Жок. Чычканга байланыштуу окуя болгон деле эмес менде. Бир жолу хазингти төртөп өлтүрүп алгам, андан башка эмес. Бул келе жаткан жаңы жыл ошо чычкан жылы болгондуктан билбейм, мен үйдө мен бир тууган байкем бар, ошол чычкан жылы болчу, өзү да бирок чычкандан коркот да, ошону ар кандай учурда тамашалап эле ошондой эле күндөр болгон, бирок өзүмдө андай болгон эмес. Чычканга байланыштуу чычканды өлтүрүп алган учур бар. Чычкан жылында чычканды өлтүрүп, ошо эстен кетпейт. Ооба, көп эле болот, анткени чычкандан аябай корком. Өзүм бирок чычкан жылында төрөлгөм, бирок аябай корком. Чычканга байланыштуу деле окуялар болгон эмес, айылда жашап жүргөндө сарайдан көрүп калам. А так окуялар деле жок, кандай байланышкан деле. Чычканга байланыштуу болгон. Школдо мектепте окуп жүргөн кезде шкафтын ичинен чычкан чыгып, кыздардын баары коркуп, ошол чычканды мен чыгарып бергем.